Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кан басымы кескин түшүп кетти, Атамбаевдин абалы кандай? Кыргыз өлкөсүндө дагы 2 жарандан коронавирус аныкталды. Ооругандардын жалпы саны 16. Коронавируска байланыштуу Улуттук банк Насыя төлөө боюнча токтом чыгарды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков март айынын айлык майнасын коронавирус менен күрөшүү үчүн ачылган эсеп бөлүмгө которду. Сооронбай Жээнбековдун бир айлык майнасы 53 000 сомду түзөт. Бул тууралуу Финансы министрлигинен маалымдашты. Маалыматка ылайык, коронавируска каршы ачылган эсепке баарынан көп Өмүрбек Бабанов 3 миллион сом которгон. Белгилей кетсек, Республикада журт партиянын лидери Өмүрбек Бабанов 5 миллион сом которууга сөз берген. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевге таандык 5 сары 1 миллион сом которду. Ошондой эле Немонфарм медициналык бет кап үчүн 900 000 сом которсо, лекарь 300 000 сом которду. Эл аралык иштер кеңешмеси 21 358 сом болсо, Алмамбет Шыкмаматов менен Самсаалы Четимбаев 10 000 сомдон которушту. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы ачылган эсеп бөлүмүнө 5 294 358 сом түштү. Которулган акчалар азырынча колдонула элек. Бишкектин 1-май райондук сотуна Ата Мекен партиясынын лидери мурунку депутат Өмүрбек Текебаев менен мурунку элчи мурунку министр Дүйшөнгүл Чотоновдун ишин кайра кароо процесси 6 апрелге жылдырылды. Бул тууралуу жактоочу Талайгүл Токтохунова билдирди. Анын айтымында Алексей Модин менен Леонид Маевкидин көрсөтмөсү боюнча Россиядан жооп келбегенине байланыштуу отурум жылдырылган. Айыптоо тараптын версиясы боюнча 2010 жылдын 13 майында Чотонов россиялык ишкер Леонид Маевский менен Альфа Телеком компаниясынын көзөмөлдөөчү пакет акциясынын суммасын сүйлөшүү үчүн Супара ресторанында жолугушкан. 2019 жылдын 29 августунда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгүл Чотоновду үй камагына чыгарган болчу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы коронавируска каршы күрөшүү үчүн жардам катары 700 000 сом которду. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда, акча каражаты айлыктын эсебинен алынган. Андан тышкары Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбаев 1 миллион сом багыттады. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы ачылган эсеп бөлүмүнө 5 294 358 сом түштү. Которулган акчалар азырынча колдонула элек. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков март айындагы айлыгын которгондугу маалым болду. Ага чейин Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев 1 миллион сом, Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жана Цум Айчүрөк 1,5 миллион сом, парламенттин мурдакы депутаты Алмамбек Шыкмаматов 10 000 сом, Республика партиясынын мурдакы лидери Өмүрбек Бабанов 3 миллион сом, Самсаалы Четимбаев 10 000 сом, Немонфарм 900 000 сом, лекарь 300 000 сом, эл аралык ишкерлер кеңеши 21 258 сом которушкан. Бишкек шаардык мэриясынын аппаратынын жетекчиси Балбак Төлөбаев Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн кесилишинде коронавирустан улам бет капчан адам кулады деген маалыматты четке какты. Балбак Төлөбаев билдирүүсүндө жерде кулаган бала Бишкекте учетто турат. Мурун элирме оорусу менен ооруп жүргөн деген. Белгилей кетсек, бүгүн 23 мартта Бишкек шаарындагы Аалы Токомбаев менен Сухе Батор көчөлөрүнүн кесилишинде жерде жаткан адамдын видео тасмасы социалдык тармактарга тарап кеткен. Анда элдер коронавирустан улам кулады деген сөздөрдү айтышкан. Окуя болгон жерге Октябрь РИИБтин кызматкерлери барган. Кийинчерээк тез жардам кызматынан билдиришкендей, жерде жаткан адам мас болгон. Тез жардамга Токомбаев менен Сухе Батор көчөлөрүнүн кесилишинде эркек адам жатканы тууралуу маалым түшкөн. Текшерүү учурунда ал мас абалда экени аныкталды. Аны тез жардам кызматы үйүнө жеткирди. Булак Nazarnews.kg. Улуттук банк өзүнүн токтомун толук түшүндүрүп берди. Мында коммерциялык банктарга насыя алууга айып туумун салууну тыюу салынган. Мындан башка жарандар өз насыя алган банктан 3 айга төлөмдү артка жылдыруу боюнча арыз менен кайрылса болот. Бул токтом юридикалык дагы жеке жактарга дагы тиешелүү. Бирок насыя берүүчү тарап банк ар бир арыз жазган адамга жекече мамиле кылат да, чечүүчү сөздү банк айтат. Ал эми Улуттук банктын чыгарган токтому сунуштама катары гана эсептелет. Бирок насыя алуучулар дагы алган карыздын убагында төлөп берүүгө аракет кылышы керек. Бул тууралуу Fact.kg'ге экономист Кубат Чороевго кайрылганда ал төмөнкүчө жооп берди. Туура, Улуттук банк мыйзам боюнча иш алган. Ар бир насыя алуучу кредит алып жатканда эмне бизнес үчүн алганын көрсөтөт да, индивидуалдуу түрдө ага кредит берет. Ошол эле насыя алуучу бизнеси токтоп турганын көргөзүп арыз жазат. Мисалы, кафе, ресторан же тигүү цехи болобу. Жумуш токтогонун көргөзүп, анан карызды төлөөнү артка жылдыра алат. Ал эми насыя алуучу өзүнүн шарттарын көргөзгөн арызды канча эрте берсе, ошончо жакшы болот деп ойлойм, деп билдирди Fact.kg'га. Бүгүн 23 мартта Бишкек шаардык сотуна Бишкек ЖЭПти модернизациялоо боюнча Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Ольга Лаврова, Айбек Калиевтерге карата козголгон кылмыш иш боюнча отурум өттү.
Сотто судья Ирина Воронцова төрайымдык кылды. Анда Сапар Исаковго карата чечим Свердлов райондук сотунун өкүмү боюнча күчүндө калтырды. Сапар Исаков күчөтүлгөн режимдеги түзөтүү абагына 15 жылга эркиндигинен ажыратылды. Муну менен дипломатиялык рангынан 3 жылга чейин мамлекеттик кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылат. Камактагы баш коргоо чарасы да өзгөртүлгөн жок. Айбек Калиев 14 жылга эркинден ажыратылды. Жазаны түзөтүү абагында күчөтүлгөн режимде өтөт деп белгиленди. Бүгүн 23 мартта саат 18:00 Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлүнүн онлайн маалымат жыйын белгиленген. Анда Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова өлкө аймагында кырдаал боюнча маалымат берип, 2 жарандан коронавирус аныкталганын билдирди. Коронавирус жуктуруп алганы аныкталган жарандардын бири эркек, экинчиси аял. Алардын абалдары канааттандырарлык. Өлкө боюнча коронавирус менен 16 адам жабыркап жатат. Мындан тышкары Пакистанда дагы бир кыргыз жарандан коронавирус аныкталды. Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын тууганы Чынара Турдалиеваны сотко берген. Ал 23 февралда Facebook'тагы жеке баракчасына жазган билдирүү жазган. Жыйынтыгында Ахматбек Келдибеков ар намысына шек келтирди деп Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылган. Ага утурлай саясатчы Эмилбек Каптагаев жакшы эле бизнес болобу деп мен да ойлонуп жатам. 2-3 күн мурдагы Ташифти мага карата чагымчыл кара өзгөй деген жалаасы, ошол постуна колдонуучулары жана тарапташтары жазып жатышкан мага карата жеке оскорблениялар боюнча сотко берсем, бери дегенде 50-60 миллион сом жыйнап алчудаймын. Анан дагы Facebook'та ары бери аңтарсам, Каптагаевдин ар намысына шек келтирмек тургай, тикелей эле ажылыктан акча жеген, ячейкадан акча уурдаган, экопосттон акча шыпырган деген сыяктуу ушактар менен карандай эле шыбап жазгандарда толтурагы. Алардын ар биринен дагы 5 миллион сомдон өндүрсөм, Кыргызстанда мендей бай адам жок болот го дейм. Иттики десе, эмнеси болсо дагы учурунда ушак менен жалааны каалашыңарча жаап, өз мокумуңарды кандырып жүргөндөр азыртадан ойлонуп, не бар не жок соттун чечими чыгып калса Каптагаевке 5 миллион сомду кайдан таап берем деп чоттоп камданып койгулам. Алдын ала эскертип атканым. Кийин шаштыңар кетип калбасын деп өзүнүн социалдык тармагына жазып чыкты. Бул көрүнүш атаандашуу же чын эле сотко береби күтө туралы. Булак nazarnews.kg. Өкмөт коммуналдык төлөмдөрдү токтотуп турууну карап жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Бул суроо бүгүнкү күн тартибиндеги суроолордун бири. Эгер бул чечим кабыл алына турган болсо, коммуналдык чарбалардын ишине жана энергетиктердин иштерине жолтоо болбошу керек деп белгиледи Эркин Асрандиев. Fact.kg. Бүгүн 23 мартта Бишкек шаардык 1-май райондук сотуна кой таш окуясына айыпталып жаткандардын иши каралып баштаган. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы эле келе турганын КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева маалымдаган болчу. Бирок бул отурум 30 март саат 10:00 жылгандыгы белгилүү болду. Жолдубаева Алмазбек Атамбаев өзүн жаман сезип жаткандыгы менен байланыштуу экенин билдирди. Алмазбек шаршана иштөштөн кийин ооруп калды. Анын кан басымы кескин түшүп кетти. Мурдагы президенттин абалы начарлап кеткенин УКМКнын СИЗОсунан аны коштоп келген дарыгер аныктады, дейт Жолдубаева. Дүйнө жүзүнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өзгөчө кырдаал киргизилип, жергиликтүү калк карантинде үйгө жаткан учуру. 24 саат бою үйдө отурганда албетте чыгармачылык ойгонуп, адамдар ар кандай видеолорду тартып, ырларды жазып, атүгүл балконго чыгып концерт бергенге жетишип жаткан убагы. Алгачкылардан болуп коронавируска арнап казактын белгилүү композитору Марат Омаров коронавирус кет деп ырдап социалдык тармакка чыгарган. Аталган ыр казак жана кыргыз жергесине жайылып, интернет колдонуучулары челлендж катары ырдап, өз баракчасына жарыялай башташкан. Чыгармачылыкка жакын келген мекендештерибиз да бул актуалдуу темадан артта калбастан ыр чыгарып, элди жеке гигиенаны сактоого, үйдө отурууга жана бет кап тагынып жүрүүгө чакырышкан.